Каттам күткөн кыргыз жарандары мейманканага жайгаштырылды. Орусиянын Новосибирск шаарында Кыргызстанга авиа каттам күтүп жаткан 132 кыргыз жараны ошол жактын мейманканаларына убактылуу жайгаштырылды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб кабарлады. Штабтын маалыматына караганда, Толмачево аэропортунан Кыргызстанга чартердик рейс уюштуруу маселеси жакын арада чечилгени жатат. Мейманкананын акысын миграция боюнча эл аралык уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү төлөп берди. Ал эми Новосибирскидеги кыргыз диаспорасы тамак-аш жана транспорт жагынан колдоо көрсөттү. 31 мартта Новосибирск областында коронавируска байланыштуу адамдардын көчөгө чыгышына убактылуу тыюу салынган. Бул шаардын аэропортунда Кыргызстанга кайта албай топтолуп турган кыргызстандыктардын саны 203 киши экени алар өзлөрү Азаттыкка кабарлашкан. АКШда коронавирус жуккандар 250 миң адамга жакындады. Алардын дээрлик 5тен 1 бөлүгү Нью-Йорк шаарына туура келет. Ушундан улам шаар бийлиги жарандарды көчөдө жүргөндө бетин жоолук же колго тигилген бет каптар менен жаап жүрүүнү сунуш кылды. Бирок медициналык бет каптарды же респираторлорду дарыгерлерге калтырууга чакырды. Кошмо Штаттар дүйнөдө илдетке чалдыккандардын саны боюнча гана эмес, соңку 1 сутка ичинде коронавирустан өлгөндөрдүн саны боюнча да сап башына чыкты. Акыркы 24 саатта АКШда бул илдеттен 1169 киши көз жумду. Натыйжада өлгөндөрдүн жалпы саны 6000 адамдан ашты. 9000 киши айыгып чыкты. АКШнын президенти Дональд Трамп жагдайга байланыштуу элибиздин алдында оор күндөр турат. Алдыдагы бир нече апта, өзгөчө бир нече күн абдан коркунучтуу болот. Бирок эң оор учурларда деле америкалыктар чөккөн эмес, коркутууга алдырбайлы. Биримдикте бололу, биз жеңип чыгабыз, деди. 3 апрелге карата коронавирус 181 өлкөдө катталып, ага чалдыккандардын саны 1 миллион адамдан ашты. Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, алардын 53 миңден көбү көз жумду. 212 миң киши айыгып чыкты. Илдетке чалдыккандардын саны боюнча АКШдан кийин эле Италия 115 миң, андан кийин Испания 112 миң турат. Германия 84 миң вирус адам катталган. Кытайдан ашып өтүп 4-сапка чыкты. Пандемия башталгандан бери Италияда эң көп адам өлдү. Өлкөдө соңку 1 сутка ичинде дагы 760 адам каза таап, алардын жалпы саны 14 миңге чукулдады. Испанияда да акыркы 24 сааттын ичинде 950 бейтап жашоо менен кош айтышып, өлгөндөрдүн саны 10 миңден ашты. Рамзан Кадыров Чеченстанга коменданттык саат киргизди. Ага ылайык кечки саат 8ден эртең мененки 8ге чейин көчөдө жөө жана машина менен жүргөнгө тыюу салынат. Бул тууралуу чечен лидери Рамзан Кадыров өзүнүн Telegram каналына жазды. Анда кайсы бир мекеме кызматтарга уруксат берилерин билдирди, бирок аларды тактаган жок. Кадыров бул аргасыз чара экенин жазып, коронавирусту жарым-жартылай чаралар менен ооздуктоо мүмкүн эмес деп кошумчалады. Ошентип Чеченстан коменданттык саат киргизген Орусиянын алгачкы субъектиси болуп калды. Чечен бийлиги кафе, ресторан өңдүү эл көп чогула турган жайларды биринчилерден болуп жапкан. Борбор шаар Грозныйга 28 марттан тартып кирген чыккандарды чектеген. Мындан бир күндөн кийин өлкөдө карантин жарыяланган. Ага ылайык жарандарга азык-түлүк дүкөндөрүнө, дарыканаларга жана ооруканаларга барууга гана уруксат берилип, калгандарына үйдөн чыгууга тыюу салынган. Рамзан Кадыров буга чейин 5 апрелден тартып өлкөдөгү чек аралардын баары жабылаарын эскерткен. Рамзан Кадыров башында коронавирустан улам дүрбөлөңгө түшүп жаткан адамдарды кескин сынга алып, оорунун алдын алыш үчүн сарымсак же бал менен лимон кошулган суу ичип турууга чакырып жаткан болчу. Соңку маалымат боюнча Чеченстанда коронавирус 10 адамдан табылды. Трамп муңай маселесинде Орусия менен Сауд Арабиясын жараштырганын айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп Сауд Арабиясынын ханзадасы, тактынын мураскери Мухаммед ибн Салман жана Орусиянын президенти Владимир Путин менен муңай маселеси боюнча сүйлөшкөнүн билдирди. Ал 2 апрелде Твиттердеги баракчасына Москва менен Эр-Риядта өз ара сүйлөшкөнүн, ал тараптарды кара май өндүрүүнү азайтууга көндүргөнүн жазды. Мен алар болжол менен муңай өндүрүүнүн 10 миллион баррелге же балким
мындан да көп өлчөмгө азайтат деп күтүп үмүттөнүп жатам. Эгер бул ишке аша турган болсо, муңай газ тармагы үчүн эң эле сонун болот деп билдирди. Дональд Трамп мунай маселесинде талашып тартышып жаткан эки өлкө муну качан кантип ишке ашыра баштай турганын тактаган жок. Кремль Путиндин Сауд Арабиясынын жетекчилери менен сүйлөшкөнүн ырастаган жок, бирок Орусиянын энергетика министри Александр Новак 3-апрелде Москва мындан ары муңай өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтпөй турганын, муңай өндүрүүчү мамлекеттердин биримдиги ОПЕК жана башка уюмдар менен дүйнөлүк муңай базарын жөнгө салуу боюнча кызматташаарын билдирди. Сауд Арабиясы болсо ОПЕКтин курамындагы жана ага кирбеген муңай өндүргөн мамлекеттерди чукул жыйынга чогулууга чакырды. Дональд Трамп 3-апрелде Ак үйдө муңай тармагынын өкүлдөрү менен жолугушканы жатат. Трамптын соңку билдирүүсүнөн кийин муңайдын баасы көтөрүлдү. Москва менен Эр-Рияттын муңай өндүрүүгө байланыштуу талаш тартышынан улам карамайдын баасы кескин арзандап кеткен эле. Муңайдын наркына дүйнөдөгү коронавируска байланыштуу жагдайда таасир эткен, себеби карантин чаралары муңай өндүрүүнө болгон муктаждыкты азайтты. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков коронавируска байланыштуу социалдык экономикалык кырдаалды турукташтыруу үчүн мыйзамдарга кол койду. Бул тууралуу өлкө башчысынын басма сөз кызматы кабарлады. Ал жеткис күчтүн жагдайларына байланыштуу социалдык экономикалык кырдаалды турукташтыруу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө деп аталат мыйзамга ылайык. Өлкөнүн салык кодекси менен жоруктар боюнча кодексине өзгөртүү киргизилет. Башкача айтканда, өлкөдөгү ишкерлер 1-апрелден 1-октябрга чейин салыктык карыздарын төлөөнү кийинки жылдыруу жана бөлүп төлөөгө укук алышат. Ошондой эле ЭАПтин курамындагы өлкөлөрдөн товар ташып келүүдө төлөнүүчү кыйыр салыктарды кошпогондо ишкерлер салык боюнча отчет берүүчү мөөнөт 1-июлга чейин узартылат. Мыйзамда учурдагы аргасыз жагдайда салык боюнча милдетин аткарбай калгандарга айыппул жана туум төлөөдөн бошотулган. Бул мыйзамды 1-апрелде жогорку кеңеш кабыл алган болчу. Ал мыйзамга ылайык коронавирус инфекциясынын шартындагы жагдай ал жеткис күчтүн же айласыз жагдай деп таанылган. Бул учурда өкмөт экономикалык бир катар маселелер боюнча чечим кабыл алуу укугуна ээ болот. Оштогу индиялык студенттерге дары-дармек берилди. Индиянын Кыргызстандагы элчилиги Ош мамлекеттик университетинде билим алып жаткан индиялык студенттерге дары-дармек жеткирди. Бул тууралуу Азаттыкка Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков билдирди. Андан алынган маалыматка ылайык, жатаканаларда жана батирлерде жашап жаткан студенттерге дары-дармек бөлүштүрүлүп жатат. Ош мамлекеттик университетинде 2000ден ашуун индиялык студент билим алат. Аларга карантин мезгилинде азык-түлүк жашаган жерине жеткирилип жатат. Кыргызстанда коронавирус катталгандан кийин Оштогу индиялык студенттер мекенине кайтууну суранып, Индиянын Кыргызстандагы элчилигине кайрылышкан. 2019-жылы октябрда Индиянын Кыргызстандагы элчилиги Кыргызстанда жалпысынан 9000 индиялык студент окуп жатканын маалымдаган. Алардын көбү эл аралык университеттин медицина боюнча жогорку мектебинде, Ош мамлекеттик университетинде, Кыргыз-Орус Славян университетинде жана Иса Ахунбаев атындагы мамлекеттик медициналык академияда билим алат. 120 кишинин абалы орточо оор. Кыргыз Республикасында коронавирус жуктургандардын саламаттыгы айтылды. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп ооруканада жаткандардын саны 124 болсо, анын 120-сынын абалы орточо оор, калган 4-өө жандандыруу бөлүмүндө. Бул туурасында саламаттыкты сактоо министри Сабыржан Абдыкаримов маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында коронавирус жалпысынан 130 кишиде катталган, 5 киши айыгып чыкса, 2-апрель күнү 61 жаштагы бейтап Ош областынын Ноокат райондук аймактык ооруканасында көз жумган. Ал кант диабетинен да жабыркап келгени айтылды. Бүгүн эртең менен бир суткада 14 адамдан коронавирус аныкталганы белгилүү болду. Өкмөт бизнеске жеңилдиктерди бергени жатат. Сунуштардын тизмеси. Кыргызстандын өкмөтү коронавирус пандемиясына байланыштуу бизнеске жеңилдик берүүнүн жолдорун караштырып жатат. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Тактап айтканда, төмөнкүлөр сунушталууда. Юридикалык жактарды туум жана айыппулдун 2020-жылдын 1-октябрына чейин бошотуу. Жеке ишкерлерди 2020-жылдын 1-октябрына чейин камсыздандыруу полисинен бошотуу. Кичи жана орто бизнестегилерге камсыздандыруу акынын тарифин 5% арзандатуу. Мындан тышкары жардамдын фискалдык жана финансылык чаралары каралууда.
Текшерүү бөгөтүнүн мөөнөтүн узартуу, салык органдарынын ишин кыскартуу, салык жана социалдык карыздын мөөнөтүн узартып төлөө, убагында төлөнбөгөн салык, санкция, туум жана салыктык милдеттерден бошотуу. Айкын суммалар салыктын негизинде 100%га төмөндөйт. Ыктыярдуу патент, милдеттүү патент, колдоонун финансылык чаралары, льготалык каржылоо, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунда кредиттик ресурстарга максималдуу мүмкүндүк алуу үчүн жол-жоболорду жеңилдетүү, ишкерликтердин субъектилерине пайызсыз кредит берилген механизмдин ишкерлердин айлык акысын 6 айлык мөөнөт менен төлөп берүү. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кредитти бар ишкерлерге жеңилдик көрсөтүү үчүн коммерциялык банктардан талаптарды азайтуу чарасын караштырууда. Абалга байланыштуу зайым алгандар кредит төлөөдө кыйынчылыктарга дуушар болсо, кредиттик тарыхы начарлабайт. Антикризистик план макулдашуу процедурасынан өттү, жакында да кабыл алынат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 1000 дана химиялык коргоочу костюм тапшырылды. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов 1000 дана химиялык коргоочу костюмдарды Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаровго тапшырды. Бул костюмдар өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу учурда күнү-түнү күзөттөрдү, санитардык карантиндик жана блокпостторду иш алып барган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине, ички иштер жана медицина кызматкерлерине берилет, деди министр Замирбек Аскаров. Буга чейин республикалык штаб тарабынан өзгөчө кырдаалдар министринин кызматкерлерин коргоочу костюмдар менен камсыздоо тапшырмасы коюлган. Буга өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 1000ге жакын костюмдар тигелеп, өз убагында таркатылып берилген деп жазылат маалыматта. Эскерте кетсек, буга чейин жогорку кеңештеги бир болдун лидери Алтынбек Сулайманов фракция 1 айлык маянасын саламаттыкты сактоо министрлигине которгонун билдирген. Дүйнөдөгү пандемияга каршы көңүл жубаткан 6 факты. Дүйнө эли пандемия менен күрөшүп жатат. Коронавирус 1 миллион адамдан чыкканы менен арасында айрым жакшы жаңылыктар да бар. Алар мындай: Иранда 103 жаштагы чоң эне илдетти жеңип чыкты. Улгайган куракта бул ооруну жеңүү кыйын деген кептерге 103 жаштагы Ирандын Семнан шаарынын тургуну чекит койду. Ал ооруканада 1 жума дарыланып, илдетти жеңип үйүнө кайтып барган. Коронавирусту толугу менен жеңген алгачкы өлкө Кытай болуп саналат. Мындан 2-3 ай мурун Кытай дүйнөдөгү эң коркунучтуу инфекция тараган объекти деп табылган. 31 март бүткүл Кытай боюнча вируска чалдыккан бир дагы жаран табылган жок. АКШ вируска каршы вакцинаны сынап баштады. 16 март күнү АКШда 45 ыктыярчыга вируска каршы дары-дармек колдонулган. Жалпы жондан алганда 18ден 55 жашка чейинки 45 ыктыярчыга ар кандай дозада кандай эффект чыгарарын аныктоо үчүн колдонулат.